2022 жылдагы ыкчам кызматтык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы боюнча ИИМдин кесиби боюнча мыкты сынагы жыйынтыкталды. 2023 жылдын 3 февраль күнү ИИМдин коллегиясынын отурумунда ички иштер органдарынын 2022 жылдын ичиндеги ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылып жатат. Коллегиялык отурумдун башында ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков кесиби боюнча мыкты эсептелген кызматкерлерге сыйлыгын тапшырды. Отурум сыйлыктарды салтанаттуу түрдө тапшыруу менен башталып, ИИМдин кесиби боюнча мыкты сынагы жыйынтыкталды. Аталган иш-чара ички иштер органдарынын кызматкерлеринин ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн деңгээлин жогорулатуу, кызматтык тартипти бекемдөө, мыйзамдуулукту сактоо менен өз кызматына болгон шыктануусун күчөтүү максатында ИИМдин жоосуна ылайык өткөрүлүп келет. Ошондой эле ар бир кызматкердин демилгесин, активдүүлүгүн, жоопкерчилигин жогорулатып, кесиптик чеберчилигин көтөрүүгө шарт түзөт. Улан Ниязбеков мыкты кызматкерлерди куттуктап мындай деди: "Сиздерди кыргыз милициясынын эң жогорку сыйлыктарына ээ болушуңуздар менен коллегия мүчөлөрүнүн атынан ушул жерде катышып жаткан жетекчилик курамдагы кызматкерлердин жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эл үчүн, өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн талыкпаган ак эмгек жасап, жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу аткарып, жарандардын коопсуздугун сактап, тынымсыз күчүрмөн аракеттерди жүргүзүп, бул ыйык максатты улантып жатасыздар. Алган сыйлыгыңыздар сиздерге күч, дем жана шык берип, дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратууга түрткү болот деп ишенем." Сыйлык алган кызматкерлердин бардыгы сыйлык тасмалар, атайын вымпелдер жана ИИМдин кол сааты менен сыйланышты. Диана Нурлан кызы, Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы.